Биздин кийинки темабыз болсо ала качуу деп аталат. Бул ала качуу тамашасынын негизги каарманы белгилүү эстрада ырчысы Айгүл Чалова болмокчу. Анда эмесе барыбыз биргеликте Айгүл Чаловага болгон тамашага күбө бололу. Учурда Айгүл Чалова Капкан шоу программасынын алып баруучусу Шайырбек Арапов менен жолугуу үчүн үйүнөн чыгып келе жатат. Чыгармачыл топтун планы боюнча атайын Айгүлгө тааныш жигит кезигип калат. Алар аны ала качуу үчүн келишкен жигиттер эле. Шайырбек Арапов ага демөөрчү таап берем деп алдап чакырып, аны биздин топтун жигиттеринин капканына түшүрүп берет. Көрдүм да ком окшош эмеспи? Айгүлбү? Жакшы жүрөбүз акырын. Эмне жаңылык? Эмне бул сибирский кран эмес да? Привычайна көрмөйм. Эмне жаңылык? Жаңылык эле жок, ошо жүрөм да. Сен каяктан пайда болуп калдыңыз азыр? Биз бул жерге эмнеге келгенбиз? Бүгүн үйлөнүш керек. Сенби? Ооба. Эмнеге? Чын эле. Эмнеге дейт? Эмнеге үйлөнөт адам? Үйлөнөт атасың. Буюрса, ошо түштөн кийин деп балдар менен жолукмак ушул жерде. Анын кандай эмен ала турганыңызын? Атыраңыз табылат экен, издеп атпайсыз. Биздин үйлөнөрдө тапканым эшке. Ала турганыңыз бар, бирок ошол. Айгүл кезигип калган тааныш жигит менен коштошуп кетип жаткан учурда атайын режиссердун командасы менен аны жигиттер эч макулдугу жок эле ала качышат. Ал учурда Айгүл турган жердин баарына жашыруун камералар коюлган эле. Азыр ал камералардын жардамы менен Айгүлдү ала качуудагы эмоциясына күбө болуңуздар. Бар отуруп эми баары болбогула бар. Жөн ами? Эмне кыйналба? Бар да. Эмне бар? Сүйлөшөбүз. Кемнен сүйлөшөсүңөр? Баргандан эмес, сүйлөшөбүз. Жөн көрөт дейм ами. Таанып турбайсың. Кимди? Эмне тааныс эле отуруш керек? Жыныбы? Баргандан сүйлөшөбүз да. Кой берчи, менин колум ооруп кетти. Эмнен сүйлөшөсүң бар? Я. Бара алмайм менен. Жок, эмнен сүйлөшөсүң бар? А? Айтпайсың? Бара алмайм Айгүл. Жок, эмнен сүйлөшөсүң, айтпайсың? Айтпайсыңбы? Баргандан сүйлөшөбүз да. Барганыма кереги жок. Алло, мам. Жеңемди апарып атабыз. Бар жолгачы. Жөн чыкпай Вот, берчи. эмедебиз азыр, где-то минут через 30 будем уже. Алдык. Аз барабыз. Сендер эмне эле болуп атасыңар,
Эмне ала качып барса эле отуруп өткөндө отурсаң, никеге отурбайм мен азыр. Нормально болотчу, антип вообще кыйнабагыла мени. Эмне алды? Сен бармасаң? Кой бер мени. Жөн мен үйгө чалышым керек. Жок. Байкемдер келмек азыр, кой бер. Заранее айтсаң болот да, турабы? Давай, анан кечинде байланышабыз да биз кеттик уже. Айтып эле жүрүп тур. Эмнени айтып жүрөм? Мен ошо билбейм, Ала ошо мен качан бир жолу көргөм. Давай. Жөнчү. Жөнчү деп атам. Жөнчү кой бер дечи мага. Азыр шашпача. Жок, кой бер деп атам мен сени. Коем милион. Жок, кой бер. Жөн эле. Жок, ушундай болсо мен кантип отурам? Силерге вообще отурбайм, сен убару болбо. Атың да ким эле? Традициясы. Койчу традиция. Кереги жок. Тымпыйбай, мурда сүйлөбөт белең. Эми учурунда айтайын дедим. Жок. Кереги жок мага азыр. Башында айтышың керек да, Айгүл ушундай кандай дейсиң депчи, анан мен эмне сага коймонбу? Эми койсуң деп атам. Койсуң деп атам. Койду, кой. Адамды сүйлөш керек да, турабы? Койчо салган. Аны нече салдың анан? Акырын эле алып келип салган. Өгүстөй көрүп. Алла Баку кандайсың? Каяктасың сен? Бошобойсуңбу? Давай. Айгүлдүн өрү барып коюп койбойсуң. Сүйлөчү. Айгүлдүн үйгө барганда багасы. Кереги жок. Эмне көчө? Кайсы көчө? Бака кайсы көчө? Акта кайсы көчө болот? Ремесленный. А? Ремесленный. Кандай? Ремесленный. Алло. Ооба айтам. Көчө. Келет тамам. Эмне жеттиңби? Нормально сүйлөшсүң, келесиң. Нормально. Келет, бардык эле жерде уруп келет. Көп келбейт, силерди көргөнүм келет да биринчи. Жүр, бар жокочу. Келем, бari кириш керек да. Келишет да. Келемин. Адресин айтып кой, рабочий Айтпаймын. керек. Кеш. Жүр. Жөн деп атам, жаман жин кетип атасың. Жүрчү. Жүрөм, кел. Өзүңө түшсүң. Кандай? Эмне ушуну оңойдуп атасың Өзүңө силер? түшсүң. Бар жокочу. Эми, Эмне адрести айтпайсыңарбы эми? Рабочий городок. Эмне адреси же? Кандайсың? Кел. Жок эже, мен отурбайм. Кел алтыным. Жок, андай болду. Алтыным кел. Жок, мен отурбайм эже, кере. Зачем ушинтип кыйнап? Жок, кыйнаган жокпуз. Жүрө Кереги жок мен. Жакшынакай билөө, жакшынакай үй билөө. Жок, Бала мен деле жигитим бар, мен сүйгөнүм бар, отурбайм мен. Жүрө ал. Жок. Жүрө. Ой, андай болбойт да. Эже, кере жок, пожалуйста. Зачем ушин? Мен баары кыйнабагыла, силерде бар болбогула. Жүрө. Мен да бирөөнү чырактай кыз, эмне эле кыйнап атасыңар? Кереги жок. Баардыгыбыз ушинтип келген. Жок, мен антип барбайм мен. Силер ошентип отура бергиле, мен антип отурбайм. Кереги жок. Андай болбойт. Кел ой, кел. Жок. Кел ой, кел ой. Койчу, кыйнап алачы, пожалуйста. Кел ой. Ким? Баарыбыз ушундай келин болгонбуз. Баарыбыз ушинтип келгенбиз, кел эми. Кыргыздын салты бул. Ата бабадан Кайсы адрес калган. айткыла айтып койдум мен үйдөгүлөргө. Переживать Азыр үйдөгүлөргө өзүбүз чогуу Жок, чалабыз. мен келем үйдөн чалбайм. чогуу чалабыз. Жүргүлөм, кел. Жок, койчу. Сүйлөбүзчү байке. Gel. Kız. Жөн жеже койчу. Aldıma götür. Demle, men жаш бала эмесмин алда. Ой, жаш бала эмессиң, кел. Келем түшем. Бар, деме түшүрөт, коем. Үйдөн сүйлөшөбүз. Эже үйдө сүйлөшкөндө ошол мен баары отурбайм. Мен анда үйдөн сүйлөшүп, бир туугандарың чакырайлык анда жүр. Бир туугандарың келип алып кетсин. Мен билишкен Зордуктабай сени, жүр. Зордук эмнени айтпайт да
Otur başında. Gelem. Yok yok men oturmayın. Tuğandarım gelsin bar emin olsun. Eğer desem kalay takırımız balamı gör, büyülüğünü gör. Yerinden saltı olat kızım. Gel. Kızın diye saltı otursun. Atenan gelsin. Onları çakırtalım bir otur uydu. Yürü sen uydu otur durayım. Eşit köşede bar olsun diye oturmayız. Oha kança kişi durat uyat bulat kızım gel oy. Gel düş. Bir tuğandarım çakırtalım. Oha Uygo götürüyor. Atenelerini çakırtalım. Bir tuğandarım çakırtalım. aç var. Çok zorlukla adamı vursun bana. Tövbe etsin. George, sıcam az yiyet yatasın. Tövbe etsin yani. Tövbe etsin. Ben girmeyeyim gözünü bana. Ay. Ay otur be. Otur be. Oturmasan bir tuğandarım çakırtalım. Niye gelince çalmayın? Çaçıla gel tut. Eldim baktım sütüyle iyilap gerekiyor. Koyçu. Koyuyor mu? Koyuyor. Koyçu benim sağlım bayım gerek yok. Koyuyor mu? Gelin yine de koyun niye kıynaysın ara? Koyuyor mu? Var mı? Gel oğlum babam gel. Рабочий городок, Челюскины, вот зэки, а. Koçuyama. Anan alıp koyuyorsun, tuğanların geldiğinde alıp koyuyorsun. Ertere gelgileçi. Aygul. Şunday böyle bağırız şunday gelgemiz var. Bala çakalı böyle bağırız baktığı öyle yaşadık. Bağırışında balıklı dese koy. Oy turuşka çıkmağında kay koyarız. Özüm cigitim var sen şunu atasın mı? İşte koyduk. Öyle jakşınak hele bala onlar. Karşı jakşınak hele bol. Oldu. Koyamı. Yok ben otur ben. Ак үйдүн бособосун аттагандан кийин аркага кайтпайт дейт. Бактың болбой калат андан кийин кийинки эмеде жашоодо. Бир келген бактыңды ушинтип теппеде. Алтыным. Мына молда Ушунчал кыйнандуу адам болсоңуз сөз кыйнап отургузуш керекпи? Эми эшикти аттап киргенден кийин өзүң билесиң. Жок, эшикти аттап жеңелерим бар. Жеңелерим жок бул жерде. Келеби уяк. Кыйнабагычы. Бул ден кыргыздын салты болот ушундай. Айгүл. Бул салт калган кече. Алакачу деген бул даже эме кылмыш кылууга барып түшүнүп атасызбы? Ал деген ата-бабадан калган салт. Бул деген ата-бабадан калган салт. Баабыз ушинтип келгенбиз. Ушундай баары бактылуу болуш керек. Gel. Нече дейм? Koyam olmasın. Мен баарын отурбайм. Ben oturun dedim içine sürüşöyle. Otur. Эмне бир туугандарым келгенде алар да отурсун да Сүйлөшөбүз. Тугандар келсин, сүйлөшөбүз. Бuna салып турайын. жерде даже көргүм келбейт жок. Koyuyor mu? Gel. Айгүл Бак кел сен салчы. Келин мутпа. жакшы рахмат кандайсың? Ошо Кыргыздын салты боюнча таш түшкөн жери оор болот дейт. Бир эшик бактагандан кийин экинчи артка кайтпаш керек. Бактыңды тепкен болосуң анда. Эже болду Bir balağız var emin. Anasıla emin. Yalnız bala elde uyap kılva. Sen jakşı uyup kalkıp yemeği kayıp oraldı. жакшы көрөм. Başka kızın ancasını emek oldu. Bol koydu. Sen только seni de tuvalı. Oturbайм мен, oturbайм.
мора болбойм. Отурбайм, эже, отурбайм. Алтыным Айгүл. Отурбайм. Андай болбойт коем. Акыл Отурбайм, кыз экенсиң мына. отурбайм, Баары сени отурбайм, мактоодо жашынакай келин болуп болду, берет деп. отурбайм. Мен келин боло албайм. Баарыбыз ушинтип келин болгонбуз. Баарыбыз ушинтип бактыбызды издеп тапканбыз. Мен сүйгөнүмө турмушка чыкпагандан кийин мен келин боло албайм, мора болбогула. Сүйүү деген анан келет. Кереги Андан жок кийин мага сүйүшүп сүйүүнүн. кетесиңер. Жашоонун баары ошондой. Ким эле сүйүшүп тийип жүрүптүр. Ушинтип эле тийип жүргөн баары. Кандай? Башым Эже тишпеңизчи, рабочий городок. Сен турчуңар, а? Эже тишпеңизчи, пожалуйста. Сүйлөшпөй эле коюңуз. Мен өзүм сүйлөшүп жетишем. Кел айтып берейин. Кой берчи. Мен силерге койнумду бут колмон кармап байлап турчуңар. Эже кереги жок. Эже керек көңүлү адам өзү келип отурат да эмне кыласыздар? Кыйнап адамды. Андан кийин пайда болот да. Көңүл айдан кийин жашоонун Сүйрөмөн жашоомдон эмне кереги бар андай? жашоо деген ушинтип башталат. Кереги жок му мындай жашоонун? Баарыбыз ушундай жашоо баштаганбыз. Кой, жашынакай болуп. Отурбайм мен. Жалгыз бир үйдүн жалгыз баласы ким? Тамашанын тамаша экенин айтпасак, ырчы кызыбыздын убалына калат окшойбуз. Азыр чыгармачыл топ кирип келе жатат. Албетте ачууланган Айгүл биздин шайырды чаппаса эле болду. Биз менен бирге күбө болуңуздар. Көп жерге барабыз, ушундай нике кыйып бериң десе суранган үчүн мисалы нике кыйганы барабыз. Ошол нике кыйганы барганда бир жакшы ой максат тилек ниет үмүт менен барабыз. Ушул балдарга бир жакшы нике окуп, элдин алдында дуабызды берип, ушул элдер дагы дубасын берсин деп барабыз. Мен бул жерге келгендеги алып качып келгенден кийин өзүм башкача сезимде болдум, ачык. Боор ачылдым бир жака ачык. Карап туруп, зордуктап аткан болсо, зордуктап алып калышып аткан болсо, ушул нерсеге баягы кызга боорум ачылды, ачыгын айтканда. Жаман жин келди да бирокчу. Жок, сен ойлодуңбу мен тамашага салат деп? Ойлогон эмесмин, мен жанагы кечин айтып атканың өлгүдө ишенип, айнырагыда айтып мактанып алгам, "Ии, жакшы болбоду" депчи. Мага бир спонсор таап бермек да бул. Урчаган жалгыздыкка камалып туңгуюкка кусамын мен ардайым аргачан бучагыңа чачырап сүйүн нуру каптаган бир убакта шамалдар сүйүн нурун учуруп кайсыл жакка кайда сөздөрүң
Урматтуу телекөрүүчүлөр, мүмкүн мына ушул программаны көргөндөн кийин сиздерде дагы Капкан шоу программасына кандайдыр бир сунуштар, пикирлер же болбосо идеялар болгон болсо бизге кат жүзүндө жолдосоңуздар болот. Каттар үчүн биздин даректер Бишкек шаары, Жашквардия бульвары 59, Жаштар студиясынын Капкан шоу программасы. Электрондук дарегибиз болсо жаштар электрондук маймылча @liz.ru. Мына ушул даректерге биз сиздерден каттарды күтүп калабыз. Бизге ажыратылган убакыт дагы аягына келип жетти. Эмки жумада мындан да кызыктуу окуялар менен, мындан да кызыктуу тамашалар менен жолукканча аман туруңуздар.